Ассаламу алейкум. Мен бүгүн Кыргыз Айым каналында сиздерге тапочка токуганды көрсөтүп берем. Комментарийде тапочканы көрсөтүп бериңизчи деп жазган экенсиздер. Мен бүгүн ушундай токулган эң жөнөкөй жолун көрсөтүп берем. Анчүн бизге ушундай подошва керек болот, таман. Бул тамандар Кыргызстанда сатылат. Билбейм точно кайда сатылат экен. Азыр Кытай сайтынан заказ берген адамдар толтура, тааныштарыңыздар болсо же өзүңүз заказ берген болсоңуз, Кытай сайтынан заказ берип алдырсаңыз өтө арзан келет. Анан жип, бул жип иранский жип. Любой эле жип саткан жерге барып иранский жип десеңиздер, ушундай ичке тыккан жип берет. Бул деген, бул жипти сразу 2 кабат кылып, ушундай тоголок кылып түрүп алыңыздар. Анан эмне үчүн түрүп алыш керек экенин айтып берейин. Азыр мына ар бир подошвада ушундай жандай бышык жип менен тигилген илмектер болот. Ошол илмектин ар биринен 2ден алып токуйсуздар. Ал үчүн биз биринчи бирөөнү токуп алдым мен, ошого экинчисин уктуштуруп токуйсуздар. Мен бул жерде бамбук сызыкчаларын санап алдым. Ошо экөөнү тең деп санап алып, экөө тең болуш керек да. Ушинтип баштайбыз. Ар бир илмектен 2ден илип аласыздар. Кичине биринчи 2 кабат жипти токкан бир аз кыйыныраак болот. Чынында илсең бирөө илинбейт, экинчиси илинип кала берет, ушундай болот да. Анан ичке болгон үчүн мен 2 кабат кылдым. Ушинтип столбик с накидом кылып токуйбуз. Кандай айтылат кыргызчасы? Аба илмеги менен кошулган таякчабы, эмне ушундай, короче. Ушундай кылып токуп аласыздар. Бул кичине токуган кыйыныраак болгон үчүн мен камерадан алыс кетип калып атам. Анткени менин колум көнүп калган, мындай ичиме такап токуйм да. Тапочканы токуп аткандачы. Алысыраактан токуп албай атам. Улам эле байкабай өзүм жакка тартып алам. Ар бир илмектен, ар биринен 2ден кылып токуйбуз адашпай. Улам карап туруңуздар, кээ бир жерлерден 1ден же 3ден алынып кеткен болсо, сразу сөгүп туруп аркага кетип кайра баштаңыздар. Анткени экинчи тапочкага окшош болуш керек да. Ряддары ашыкча болуп кетсе чоң болуп калат, эгер кем болуп калса кичинекей болуп кетет. Ар бир илмектен 2ден кылып илип аласыздар. Менде крючок номер 4. Сиздер да ошо 4-номердеги крючокду алсаңыздар болот. Эгерде Кытай сайтына заказ берип турган болсоңуздар, ушундай тапочканын таманын мен 10дон ашык тапочканын таманын заказ бергем. Ошонун ичинде, пакеттин ичинде ушундай 2 крючок салынып келиптир. Өзү атайын. Атайын тапочка токуй турган жиптери да болот экен, ошодон да заказ кылсаңыздар болот. Мындай синтетика сыяктуу атайын ботинка токуй турган жиптери бар экен Кытай сайтында. Бирок мен адан алган жокмун. Өзүбүздөгү эле жиптерден токуйм деп. Аябай бутка ыңгайлуу болот экен, ысыкта тердетпейт. Мен 2 жыл мурун 2022-жылы токуп кийгем, азыр эч нерсе болгон жок. Магазинден алган тапочкалар тамандары бир жакка кышайып, ушундай болуп кетет го. Бул андай болбойт экен. Көп тердетпейт экен, мындай тердеген деле жок да. Анан жана магазинден алган тапочкалар бар го, пуховый тапочкалар. Алар деген бутум тердеп кетет да. Уже 2 жыл болду, мен дагы деле кийип жүрөм. Үстүндө жиби бир аз түлөп калды. Мен арзан эле жиптен токуп койгом. Эми ошону мындай кесип алып, акырын өзүнүн жибине тийбей, кайра жаңы токуп алам деп ойлонуп атам. Ошондой кылсаңыздар болот да, эскерип калса. Бул аябай мен кээде эшикке деле кийип кетип кала берем. Аябай жакшы, таманы калың, суу өтпөйт. Ушул тамандан алсаңыздар болот. Дагы эмнелерди көрсөтүп берейин, ошолорду жазып кетсеңиздер болот комментарийге. Кол өнөрчүлүккө кызыккан айымдар болсо, видеону бөлүшүп коюңуздар, кыргыз каналдарын колдоп. Мен кыргызча кол өнөрчүлүктү көрсөткөн канал жок окшойт деп ойлодум да. Билбейм, өтө көп деле издеген жокмун. Анан өзүң билген нерсени башкаларга үйрөтүш керек деген да бар го. Мен ошентип онлайн курстарды деле ачсамбы деп ойлодум, бирок бекер эле үйрөтүп
ушул жактан кызыккан адамдарга. Эгер сурооңуздар болсо, профилде телеграм группа турат, ошол жака жазсаңыздар болот. Эмнени көрсөтүп берейин, эмнелерди токуганды, тиккенди көрсөтүп берейин, ошолорду жазсаңыздар мен видео тартып ушул каналга жүктөгөнгө аракет кылам. Кичине биринчи токуганда мен көптөн бери токуй элекмин, уже 1 жылдай болуп калды окшойт. Мындай колго аябай ыңгайсыз болот. Таман катуу да. Кадимки эле сыртка кийген тапочкалардын таманындай да. Бери илип алып, ушундай воздушный петля менен токуйбуз. Эки кабат жип болгон үчүн кичине мындай эмерээк болот да, бирөө силинип, бирөө силинбей. Мен токуп алдым. Эми экинчи катарына келгенде 5 воздушный петля кылып аласыздар. Жантип бул жактан мурда илип алчумун эле го, ошону илбейсиздер. Бирди илип алып, кайра экөөнү бир кылып алып, ушинтип экинчи рядка айланасыздар. Экинчи рядны ушундай кылып айланып, ар бир илмектен бирөөнү да калтырбай, же бир илмектен экөө алынып кетпей турган кылып, шашпай баардыгын карап, ушинтип экинчи рядды дагы полный айланып алабыз. Уже экинчи ряд кичине оңойраак болуп калат. Колуңуздар көнүп калгандан кийин аябай бат эле токулат. Бунда үйрөнүп, токуп, бун башкача гүл салганды, ар кандай эмелерди, сүрөттөрдү салганды дагы көрсөтүп бергенге аракет кылам. Менде азыр подошва таман калдоолдуу экен, калган жокпу билбейм. Если ошол калган болсо, дагы башкача түрүлүү кылып токуганды дагы көрсөтүп берем. Буюрса алдыңкы видеолордо. Экинчи рядда ушинтип ар бир илмектен бирден алып чыгабыз, адашпай, шашпай, видеону карап, кандай болуп атат экенин. Анткени бирөөнү калтырып кетсеңиз кичирейип кетет, кошуп кетсеңиз чоңоюп кетет. Ошон үчүн эки түгөйү бири-бирине тең окшош болгонго, окшош кылганга аракет кылыңыздар.
Ушинтип акыркы петляга чейин токуп алып, кесип, анан жипти ушул жерге мурдагы жиби жана ушундай илмектердин ичине өзүңүзгө удобный болгон жерге киргизип, бекитип, анан ашып калган жерин кырып коебуз. Ушинтип бул жерден сыртка чыкпай турган кылып, жиптин учун жакшылап бекитип туруп, ашып калганын кыркып, ушундай токуп алабыз. Ушундай кылып токуп алабыз дагы. Эми токуп алгандан кийин токулган мен ар бир илмегин санап чыгабыз да тең ортосун табабыз. Тең ортосун таап, ушундай бир метка коюп алабыз дагы. Через кылып, биринчиден эмес, экинчи, үчүнчү эмес, төртүнчү кылып санайбыз дагы. Ушинтип через кылып 3 жолу через кылып санап алгандан кийин ошол жерден баштайбыз. Эки кабат жипти алып, бул жерден бир эле илип алабыз дагы. Кийинки биринчи илмекти таштап, экинчиден баштайбыз. Воздушный петля менен столбик кылабыз. Ар бир дыркадан 2ден алабыз. Тиги учун ичине катып, ушинтип токуп кетебиз. Ар бир илмектен эмес, через илмектен 2ден алабыз. Бирөөнү таштайбыз, кайра кийинкиден. Түшүнүктүү болуш үчүн видеону токтотуп кайталап көрүп, түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо Телеграмдан же болбосо комментарийден берсеңиздер болот суроолоруңуздарды. Мен дайыма карап жооп бергенге аракет кылам. Жанагы метканын ордунан дагы 2 илмек алабыз. Дагы через бирөөнү калтырып, экинчиден дагы 2 илмек алабыз. Ошондой 2 илмектен алып туруп 5 алабыз дагы. 6-чысынан ошону жана тең ортосу болот. Эки жагынан 2ден алганда 5 болот. Ошентип 5 илмек кылып баштайбыз. Биринчи катары уже бүттү. Алгандан кийин через бирөөнү таштап, экинчисинен ошентип бирди илип алабыз дагы, сразу крючоктогу илмектен өткөзүп алабыз. Эми бул жерден жибибизди өткөзөбүз. Жана эмне үчүн түрүп алыш керек дедим, 2 кабат кылып ушундай кылып жүдөп калбаш үчүн ушинтип өткөзгөнгө ыңгайлуу кылып түрүп алабыз. Эми бул жипти бул жака чейин тартып алып келебиз. 3-үчүнчү илмекке экөөнү таштап, 3-үчүнчү илмектен илебиз. Бул жип деген тартылып калбаш керек жана чоң болуп калбаш керек. Бул менен тең бирдей болуп туруш керек. Аны ичине сөзсүз ичине калтырып токуп кетебиз. Жана илип алган жерден, ошонун илмеги калган жерден 2 илмек илип алабыз.
1 2. Анан жанагы илип алган ар бир илмектин ортолорунан 2ден кылып алып чыгабыз. Ушинтип эле кете бересиздер. Мынакей тең болуш керек. Ушинтип өтө чоң, өтө кичинекей болуп калбасын. Ар бир илип алган илмектердин ортосунда кичинекей тешикче болот. Ошол тешикчелерден 2ден кылып алып кете беребиз. Эки кат жип менен кичине батыраак токуйн десең эле ушинтип бирөөсү илинип, бирөөсү илинбей ошентип кете берет. Ошон үчүн шашпай токсаңыздар тегиз болуп түшөт. Эгер илинип калган жерлерин токуп кете берген болсоңуздар, анда билинип калат, көргөндө сразу көзгө билинип калат да. Ошон үчүн шашпай улам карап токуңуздар. Ар бир тешикчеден 2ден столбик чыгарабыз. Ошондо өзүнчө тегиз гүл болуп түшөт. Биринчи тогулган тапчыканы сөзсүз карап, улам карап, окшошуп атабы, адан бийик болуп кеткен жокпу, адан бош болуп калган жокпу, ошону караңыздар. Бирөөсү бош, бирөөсү катуу токулуп калса дагы, катуу токулганы кичинекей, бош токулганы чоң болуп калат. Бул тапчыка токуунун эң оңой жолу. Ушундай таман болсо, анан жип болсо эле болду. Жана узору дагы өтө жөнөкөй, кыйын эмес. Ошентип, мына экинчи рядтын дагы аягына чыгып калдык. Экинчи катар. Ар жерден дагы экөөнү калтырып, үчүнчүгө бекитебиз. Бекиткенде мына бир илмекти илип алабыз дагы, курчоктогудан дагы чыгарабыз. Анан бекем тартып, ошол тешикчени илип алган илмекти чоңойтуп, анын ичинен ошентип туруп алган жибибизди өткөзүп алабыз дагы, катуураак тартып коебуз. Өтө деле катуу тартыштын кереги жок. 2 жип болгондо экөө тең болсун, ошондо карап коюңуздар. Эми кайра үчүнчү рядка кетебиз. Жипти ченеп, ушул жерден кармалабыз дагы, экөөнү калтырып, үчүнчүдөн баштайбыз. Үчүнчүдөн баштаганда сразу бирди илип алабыз, болду. Ал ошол бойдон калат. Эми биринчи тешикчеден 2ни алабыз. Ошентип ар бир тешикчеден 2ден илмек алып, аягына чейин токуп кете бересиздер. Курчокту да токуп атканда башында бошураак алсаңыздар, ошо аягына чейин ошону тең кылып алганга аракет кылыңыздар. Бир жери тыкыз алып, бир жерин бош ала турган болсоңуздар, тегиз болуп түшпөй калат. Ушундай ар бир тешикчелерден 2ден столбик алып коесуздар, накидим. Бул тапчыка аябай ыңгайлуу кийгенге, бирөөлөргө белек кылганга, өзүңүздүн кыздарыңыздарга. Ушунун кара светтери болот. Кара светтеринен түмне синий светтеринен алып, кара жип, түмне синий жиптер менен токуп, балдарыңыздарга кийгизип койсоңуздар болот. Эгер Россиядагылар Озондон, Валберстен заказ кылсаңыздар болот тамандарды. Мен ал жактан да көрдүм, кичине кымбатыраак болуп калат экен. Эгер Кытай сайтынан заказ товар алып жаткан тааныштарыңыздар болсо, ошол жактан алдырсаңыздар өтө арзан келет экен. Ошентип улам ар бир рядты бүткөн сайын ошентип бул четине байлап турабыз. Дагы кайра бул жипти тегиз кылып, ошол калган жип токуп кетип атканда сөзсүз ичинде калсын, кийин бутка илине турган болуп сыртында калып калбасын. Ошентип 2 илмекти таштап, үчүнчүдөн бир эле илип алабыз дагы. Ошол ар бир тешикчеден 2 столбиктен кылып токуп кете беребиз.
ар бир ушундай тешикчелер өзүнөн өзү ушу калат. Ошол тешикчелерден кайра 2 столбиктен токуп улам чоңоюп кете берет. Мына биринчи токулган тапчка канча катар болгонун санап алыңыздар. Меники 11 катар болгон. 11 катар санап алып, 12 катарды мындай чекесин бекитебиз 12 катар менен. 11 катар кылып токуп алайын. Бул жагын дагы санап коюңуздар. 11 катарга туура болот бекен. Экөөнү таштап, үчүнчүдөн 1, 2, 3 болуп саналат. Ошентип санаганда 11 катар болот бекен. Же адан ашыкча болуп кетеби, же кем болуп калабы, ошону да санап алыңыздар. Эң акыркы илмек, ошо эң бүткөн жериндеги илмектен алыш керек. Мына мен 10 катар токуп алдым. 10 катар токуп алгандан кийин мына бул жерден экөөнү калтырып, үчүнчүдөн алыш керек. Ошондо эң акыркы илмектен алынды. Кээде үчөөнү калтырыш керек болуп калат, кээде бирди эле калтырыш керек болуп калат да. Ошондо эме кылып эле ала бересиздер. Эмне кылам, эми бирөө эле калып калды го дебей, ошол жерден алып токуп кете бересиздер. Кээде жибиңиздер жонбосо 9 эле катар болот. Же 11, 12 катар кичине ичкерээк болсо 12, 13 катар болуп кетет. Аны эч ойлонбоңуздар, сөзсүз 11 катар болуш керек деген жок. Эгер жип жонураак болсо 8 катар менен, 7 катар менен эле бүтүп кала берет. Мынакей ошентип ар бир илмек тешикчеден 2ден столбик алып 11 катарды да бүтүп алабыз. 11 катарды да аягына чыгып бат эле болот. Ушинтип 2 жип алганда ушундай кичине жүдөмүшүрөөк болот. Ошон үчүн абайлап токуңуздар. Жоонураак эле бир кат жип менен токусаңыздар жакшы болот, эгер сатып ала турган болсоңуздар. Ушинтип ар бир тешикчеден 2ден илмектен алып аягына чыгабыз. Уже 11 катардын аягына чыгып калдык.
эң акыркы илмекке бекитебиз. Жип аз калды. Кичинерээк түрүп алыптырмын. Мынакей 11 катар бүттү. Эми 12 катар эң акыркы бекиткен катары. Аны ушинтип эмеден эң акыркы тамандын өзүндөгү жиптен алабыз. Эми воздушный петля албастан сразу алып эң акыркы катарын ушундай кылып токойбуз. Сразу бир илмек илип алабыз дагы, экинчи илмекти экөөнөн бир алабыз. Мурда абадан да бирдей воздушный петля илип алчу болсок, азыр илбейбиз. Ушинтип эле токуп аягына чейин токуп эң акыркы илмекти тамандагы токулган жиптен алабыз дагы, ошол жерге бекитип, учун бекитип туруп, түйүп, тапочкага токулган жипке бекитип коебуз дагы. Тапочкабыз даяр болот. Менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Ар бир үйгө Аллахым тынчтык берсин, береке берсин. Ким иш баштап, бош отурганда эмне иш кыларын билбей жаткандар болсо, айымдарга колөнөрчүлүктү сунуштайм. Колөнөрчүлүк аябай пайдалуу, айымдар үчүн өтө керектүү. Өзүнүн балдарына, өзүнүн үй бүлөсүнө жана азыркы заманда кошумча каражат таап алууга дагы өтө ыңгайлуу. Үйдө отуруп колөнөрчүлүктө жасалган буюмдардын срогу өтпөйт. Балдар менен отурган айымдар жасаса, балдарына таттуу паттууга, памперске чыгып калат акчасы. Бош убактыңызды телефондо же болбосо жөн эле керексиз нерселерге өткөргөндөн көрө колөнөрчүлүктү үйрөнүшүңүздөрдү сунуштайт элем. Бул дагы эгер ушундай тапочканы токуп сата турган болсоңуздар, аябай ыңгайлуу. Колуңуздар көнүп калгандан кийин бат бүтөт. Таман деле алдырып алсаңыздар, бир алдырганда көп алдырып алсаңыздар, аябай көпкө жетет. Мен жибим жетпей калды. Мен буюрса алдыңкы видеолордо мен азыр Россияда мигрант болуп иштейм. Жумуштан кийин жана выходной күндөрү токуган буюмдарымды буюрса бир күнү убакыт таап сиздерге тартып бөлүшөм. Жөн гана сиздерге мотивация болсун, кандай нерселерди жазса болот жана аларды сатып же бирөөгө белек кылсаңыз болот экенин. Мынакей мен жибим төгүп калды. Ошо кичине чоңураак кылып эле түрүп алыңыздар. Мен жетет го деп примерно түрдүм эле, кичине жетпей калды. Ошентип чечилип кетпей турган кылып байлап учтарын кесип коесуздар дагы. Токуй бересиздер, жип жетпей калды, жашып калды деген эч проблема болбосун. Ошо айымдар, мен сиздерге колөнөрчүлүктү сунуштайм. Буну деген колөнөрчүлүктү үйрөнүп алып, башкаларга үйрөтүп, азыр платный курстарды ачып акча тапсаңыздар болот, жана заказ алып токусаңыздар болот. Сөзсүз эле токуганды эмес, башка колөнөрчүлүктөрдү да, бантик, ободокторду жасаганды, курак кураганды үйдө отуруп жазсаңыздар болот. Өзүңүздүн тааныштарыңыздарга эле азыр Кудайга шүгүр ар кимиңиздерде телефон бар. Ошол телефондон эле үйрөнүп, кайра телефондон эле сатсаңыздар болот. Группа жок дегенде эле телефонуңузда 5-6 группа бар болуш керек. Ошол группаларга жөнөтүп, статустарга коюп сатсаңыздар болот. Мен дагы көп нерселерди үйрөткөнгө аракет кылам. Менин каналыма катталып кетиңиздер. Жаңы эле 2024-жылы жаңы баштадым каналды. Үйдө отурган айымдарга пайдалуу болсун, кичине болсо да бир өнөр үйрөнүп алсын деген максатта ачтым.
Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Суроолоруңуздар болсо Telegram группага же личкага жазсаңыздар сөзсүз жооп берем. Ушундай болуп тапочкабыз дагы бүтүп калды. Менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Ошентип акыркы илмекти тапочкадагы илмектен илип алабыз дагы. Бүтүрүп коебуз. Тапочкабыз дагы бүттү буюрса. Ушинтип тапочкабыз дагы бүттү. Эми тапочканы ар кандай нерселер менен кооздоп койсоңуздар болот. Же кооздобой эле ушул бойдон деле кийсеңиздер болот. Ушундай мончоктор менен ар кандай жана базарда сатылган папиктер болот. Ошолор менен кооздоп койсоңуздар болот. Кнопка менен тагыла турган кылып, же болбосо өзүңүздөр колдон гүл жасап таап койсоңуздар болот. Ушундай брошкаларды тигип койсоңуздар болот. Менде ушундай нерселер бар. Азыр мен эч нерсе такпайм. Ушундайларды тигип койсоңуздар болот. Бул просто сиздерге идея. Менде ушундай мончоктор бар. Катырып кое турган ушундайдын түрлөрү болот. Штуктап сатылат. Ошондойлор менен тигип аркасын катырып койсоңуздар болот. Менде да мындай бир булавки сыяктуу тага турган темирлер бар. Азыр ошону тагып көрсөтөйүн. Сонун болот. Как раз 2 пара бар экен. Ушинтип тагып койсоңуздар болот. Буну бирок аба элеш керек. Кийип жүргөндө тиги булавкасы ачылып кетсе бутка сайылып калат да. Эми жөн гана бул идея сиздерге. Такпай деле койсоңуздар болот, өзү деле сонун болот. Клей менен жабыштыра турган нерселер болот. Ошолорду жабыштырып койсоңуздар болот.